Саламатсыздарбы туугандар, мен катталуучуларым жана бул ушу айрым депутаттарга ушу кайрылуум да, айрым депутаттарга. Эми мен кайрылбайын деп эле ойлогом. Негизи себеп дегенде баягы жөнөкөй катардагы стандарттуу нерсе да муну түшүнгөн. Бирок тилекке каршы биз ушу катардуу стандарттуу кадимкидей нерсени дагы түшүнбөгөнүбүздү көрүп, анан ошон үчүн кайрылып атам да, урматтуу айрым депутаттар. Эми бүгүн жанагы Атазов мырзанын тиктокту жабыш керек, жаман нерселери деген чыгыптыр. Мен ошол экен сториске киргизип, эми Атазов мырза тиктоктон эле чыкпайт го деп жазып койдум эле. Мага дагы көп кишилер да жазып атат да, чын эле ошол жакта Атазов мырза туура айтат, тиктокто жаман шүмшүк нерсенин баарын көрсөтөт депчи. Мен мындай деп айтат элем, ошо Атазов мырзага башка жанагы жылаңач нерселерди көрсөтпөгүлө, ошол тиктокту жабыш керек, анан инстаграм жабыш керек дегендерге кайрылып кетет элем да. Туугандар, мындай да, интернеттен тикток эле эмес, интернеттин, инстаграмдын, фейсбуктун, булардын табияты эң негизги бул рекламалык, эң негизги инструменттердин бири бул рекламалык инструменттер. Мунун табияты мындай: сен интернеттен ошол тиктокко, инстаграмга, фейсбукка, гуглдан эмнени сурасаң, булар ошол запросту, ошол кайсыл телефондон, кайсыл IP адрестен, даректен ошондой сураныш келди деп, буга ошону жөнөтө беришет. Мындай жөнөкөй тил менен айтканда, сиз тиктокко кирип туруп, эмчек чыга калса, көчүк чыга калса ошону баса берсеңизчи, ал эмчек менен көчүк эле чыга берет сизгечи. Сизге кечке эле чыга берет. Ал эми сиз ошол жерде тарых, адабият, элдин улуттук баалуулуктары жөнүндө жазсаңыздар, сизге ошол эле чыга берет да. Түшүндүңүздөрбү? Ошондуктан көчүктү, эмчекти чыга калса эле баса калбай, кой, мен мындайды көрбөйм деп, андан отписка кылып, же болбосо аны жаап, ачпай, жаап, көрбөй, башкага подписка кылып койсоңуздар, сизге ошол билим, илим, башка бир жакшы нерселер келет. Туугандар, башка жана чын эле тиктокто ошондой шүмшүктөр дегендерге, туугандар, силер баарыңарга айтам да. Тикток эле эмес, бүт инстаграмдагы, фейсбуктагы, мен айтып кеткен, гуглдагы, башка жана издегичтер, поисковик деп коет, ошонун баарына секс жөнүндө сурабай, эмчек көчүк башты баспай, жакшы нерселерди басып, жакшы нерселерди сурасаңар, эки эле күн сурасаңар, эки эле күн өзүңөр билбей каласыңар, кантип инстаграмыңар, тиктогуңар, фейсбугуңар жакшы нерселерди берип калган. Албетте силер эмчекти, көчүк башты, жанагы массаж без интима дегенди, башка окшогон бир ит куштун баарын запрос кылып атсаңар, поиск кылып атсаңар, издөө кылып атсаңар, карап көрөңчү ушу жаман шүмшүктүү деп ошол экен чукулап карап атсаңар, анан силердин тиктогуңар, инстаграмыңар, фейсбугуңар ошого толот да, туугандар. Жөнөкөй эле нерсе да бул, жөнөкөй эле нерсе. Ошол жакка кирбегиле. Башка нерсени сурагыла, манасты сурагыла, запрос кылгыла, бийиктикти сурагыла, маданияттуулукту сурагыла ошол жерденчи. Анан силердики өзгөрөт ошонуңар. Ошоңор өзгөрөт. Тикток, инстаграм, фейсбук бул силердин жүзүңөрдөй эле. Силердин так, ички жана тышкы жүзүңөрдөй эле, күзгүдөй эле да, сиздерчи. Ошо сиздер ошол экен эмнени чукуласаңар, ошол чыгат, туугандар. Болду. Ошол эки жаман нерсени чукулабай койсоңор, жүзүңөр да тазалана түшөт, инстаграмыңар да тазалана түшөт, телефонуңар да тазалана түшөт, жашоо жакшы боло түшөт. Жашоо жакшы боло түшөт. Жанагы КТРден жалаң жакшы жашоону көрсөтүп атпайбы? Так интернеттен жаман нерсени чукулабасаңар, жалаң жакшы нерсени чукулап издей берсеңер, ушу жалаң жакшы нерсени эле көрсөтө берет. Жаман нерсе бияңардан кете берет, бияңардан кете берет. Макулбу, туугандар? Ошентип тазалангыла. Биринчи ошентип бетти минтип тазалагыла жүзүңөрдү, анан карасаңар телефонуңар да тазаланып калат. Өжөттүм эле сонун жашоо болуп калат да. Аны аласыңар жаап алып. Эртең аны жабасыңар, анан тиги интернеттен башка болот, анан интернеттен балянын баары чыгат. Ошентип эле анан тиги бетиңер кечкеле кирип боло берет да, туугандар. Ошол кеңеш катары да. Анан эми ал жабылбайт. Мындай ал жөн эле силердин куру сөзүңөр жабылбайт. Аны эч ким
Түркменстанда да бар тиктоктор. Түркменстанда да бар. Түркменстанда ошол жерде жаба албай коюшкан. Анын дагы кантип чыгып кетиш башка жолдор бар. Мага мээңер жетпейт, аны айтпай эле коеюн туугандар. Ошону эле айтайын дедим да. 2 күн эксперимент кылып көргүлө, жакшы нерсени чукулап көргүлө, жакшы нерсени басып көргүлө, көчүк-пөчүктөрдү ары кылып көргүлө, бүт таптаза болуп жашоо сопсон болуп калат.